дайым колубузду самда таза жуушубуз керек. Бир жаман нерсебиздерди жегенде колубуз кетсек жана организмибизге микробдор кирет. Ден соолугубуз болсо биз сергек жашоодо жашайбыз, дайыма көңүлүбүз жайдары болот, иште жөндөмдүүлүгүбүз күчөйт. I started to pay more attention for my health and in general health in my family. For children, it's really important to talk about health, and we try to explain them with simple words. Таза колдор дегенде балдар аябай жана сүрөттөрү менен көргөндө демек биз колубузду таза жуушубуз керек экен, демек оорунун баары ушул менен башталат экен деген мен өзүмдүн практикамда дайыма эле кездешет. Ата эне эң биринчи ден соолукта маалымат, ата эне жакшы маалыматта болуш керек. Үйдө тамак ичип атканда сөзсүз түрдө ден соолукка пайдалуу нерсени баса белгилеп айтабыз. Бул пайдалуулун сөзсүз кошуп билишибиз керек экенди. Мектепте спорт иш-чаралары, оюн зоокторго катышабыз. Ошо менен катар ден соолугубузду да чыңдайбыз, маалыматтарды ошол жактан алабыз. Мага негизинен сергек жашоону жана ошондой эле буллингди алдын алуу, ар кандай паразиттер темасын, ошондой эле тамеки, чылым, ар кандай ден соолукка зыяндуу нерселердин алыс болууну жана ошондой эле ал нерсеге жакындап кеткенде кантип арылуунун жолдорун үйрөнө алдым десем болот. Дени сак баланын билимдүүлүгү жогору болот. Жана ушул билими жогору баланын ушул мамлекетибизге, мекенибизге чоң таасир этет деп ойлойм.